Эгер аялдардын спорт искусствосуна кайрыла турган болсок, анын өзүнчө узун тарыхы бар. 19-20 кылымдарда аялдар эркектер менен тең укуктуу боло башташат. Анан аялдар үй жумушунан сырткары физикалык көнүгүүлөргө кызыгуусу күчөйт. Бирок ал кезде Европада бокс менен эрежесиз эр уруш популярдуу болчу. Мындай спорт түрлөрү аялдардын кийимине туура келбей, ыңгайсыздык жараткан. Ошол учурда Японияда жуе-жутси аталышындагы спорт түрү пайда болот. Аны менен алгач жалаң мырзалар гана машыкчу, а бул болсо аялдар үчүн өтө ыңгайлуу тандоо эле. Дал ушул жуе-жутси аялдар арасында чоң популярдуулукка жетише алган. Ал кезде аялдар бул спорт менен жеңишчи сыйлык үчүн машыккан эмес. Алар жөн гана физикалык жана моралдык жактан күчтүү болуу максатында алектенген. Эң негизгиси мындан алар рахат алышкан. Бул спорт түрү аял затын андан бетер сүйкүмдүү жана күчтүү кылып көрсөтүп турат. Анткени жуе-жутси адамды сезимталдуулукка үйрөтө алат. 20 кылымдын башында Англияда жуе-жутси менен машыккан кыз-келиндер чоң абройго ээ боло баштайт. Эч кандай курал колдонбостон өзүн-өзү коргоо ошол кезде аялдар үчүн эң керектүү спорт болчу. Ошондуктан жуе-жутсини үйрөтүүчү көптөгөн машыгуучу залдар ачылып, ал жерге күчтүү инструкторлор жумушка алынат. Ошол убактан тарта бул спорт боюнча эл аралык олимпиадалар өткөрүлүп келет. 1993 Данияда жуе-жутси үчүн кубок чыгарылып, ал Италияда өткөн сынакта тапшырылган. 1997 аялдар арасындагы жуе-жутси официалдуу түрдө дүйнөлүк спорт оюндарына киргизилген. Азыркы кезде кыз-келиндер арасында бул спорт түрү абдан популярдуу болуп жаткан учуру. Жуе-жутси менен машыккан аял заты күтүлбөгөн кырдаалда ашыкча күч колдонбостон өзүн-өзү коргонууну мыкты өздөштүрөт. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.